Кыргызстанда өндүрүлгөн алтын бир канча өлкөлөрдө иштетилип, кымбат баада кайра өлкөгө алынып келинет. Ошол эле учурда жергиликтүү зергерлер алтын иштетүү үчүн кыргыз алтындан чийки зат сатып ала албай жатат. Сырьёолордун өңчөй бөлүгүн чет өлкөлөрдөн калган ломбардтардан алынат. Бизде өндүрүлгөн алтын күмүштөр дүйнөлүк баада сатылгандыктан металлды сатып алуу үчүн кымбатка турат. Өкмөткө караштуу мамлекеттик геология агенттигинин эсеби боюнча учурда өлкөдө 60 алтын кени каттоодо турат, 49 алтын кенине чагылдоо издилдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Иштетилген алтындын 14% Кыргызстандын бюджетине чегерилет. Кесиптешим Исмат Ибрагимов менен бул тармактын күнгөй тескейин дагы ортого салабыз. Исмат, Кыргызстандын зергерлик тармагы кандай нукта өнүгүп жаттыр? Атамекендик өндүрүштө таандык алтын күмүштөрдүн экономикадагы орду канчалык? Бул тармактын жетишкендиги жана көйгөйлөрүнө токтололу. Рахмат Назик, ошол алтын жана күмүш зергерлик тармагын айта турган болсок, акыркы 12 жылдын ичинде бул тармак мурункуга салыштырмалуу бир кыйла өнүгүптүр. Бул тармакты өнүктүрүүгө айрыкча ошол Кыргызстандын жаш ишкерлери колго алып, өзлөрүнүн каражаты, шарты жетишинче ушул тармакты өнүктүрүүгө бет алыптыр. Бул тармакты өнүктүрүүдө ошол алтын зергердин көлөмүн бир топко көбөйтүп, жакынкы биздин кошуна мамлекеттерге экспорттоого, андан тышкары башка Европа өлкөлөрүнө дагы акырындап сатууга чыгарууга жетишип жатыптыр. Ал эми Кыргызстанда ошол алтындын сырьёсун ала турган кыргыз алтындагы абалга кыскача кичине токтоло кетсек, бул кыргыз алтындагы абал ошол дүйнөдөгү алтындын өсүп же болбосо алтындын баасынын өсүп же болбосо арзандашынын эсебинен бир топ кыйынчылыктарга же болбосо жеңилдиктерге учурап турат экен. Америка Кошмо Штаттарынын федералдык кору акчанын кадыр баркын кыскартуу саясатына байланыштуу алтындын баасын арзандатса, кыргыз алтынга дагы Кыргызстандын экономикасына дагы терс таасирин тийгизет экен. Себеп дегенде сатылган алтындын 14% өлкөнүн казынасына түшөт экен. Азыр мен ошол Кыргызстандагы алтын тармагындагы бир кызыктуу фактыларга кичине токтоло кетсем, кыргыз алтынынын айланасында ошол кыргыз улуттук алтын корунун көлөмү КМШ мамлекеттер арасында 3-орунда турса, ал эми дүйнөдө ошол алтындын көлөмү боюнча 21-орунда ошо биздин Кыргызстан, биздин мамлекетибиз турат экен. Андан тышкары Кумтөр кени 1 саатта $120,000 алтын өндүрөт экен. Ал эми Кыргызстанда 1000ден ашуун ген байлыгы бар экен. Андан тышкары 60ка жакын генди каттоо иштери дагы жүрүп жатыптыр. Ушул бүгүнкү күндө Кумтөр, Макмал, Солтон сары, Терек жана Тереккан алтын гендери бүгүнкү күндө казылып жатат экен. Андан тышкары Жерай, Талдыбулак, Андаш жана Иштанберди, Куру Тегерек гендери иштетилүү алдында турат экен. Кыргыз зер буюмдарынын негизги кардарлары кимдер экен? Бул тармактын экспорттук потенциалы канчалык? Бизде чыккан алтын буюмдарын кайсы өлкөлөр көбүрөөк сатып алат экен? Биздин алтындарды, биздин күмүштөрдү көбүрөөк кошуна мамлекеттер сатып алышат экен. Айрыкча Казакстан аябай көп сатып алат экен. Себеп дегенде биздин алтындардын жасалгасы, стили башка кардарларга жаккан үчүн алар көбүрөөк сатып алышат экен. Ал эми казактардан кийин Өзбекстанга көп экспорттолот экен. Андан кийин болсо Кытайга, Туркия мамлекеттери көп алып кетишет экен. Бул жерде ошол ишкерлерди өкүндүргөн нерсе ошол Кыргызстанда жасалган деген эң тамгасы жок болгондуктан кыргыз өндүрүшүнө таандык алтындардын башка өлкөлөргө чыгып, кайра иштетилип, кайра бизге кымбат баада сатылып жатканы бир аз кыргыз ишкерлерин өкүндүрүп турган чак экен. Андан тышкары бул Кыргызстанда кыргыздардын алтын сатып албай жаткан, өзүбүздөн чыккан алтынды аз сатып алгандыгынын себеби баасы биздин элдердин чөнтөгүнө кичине туура келбегендиктен көп сатып алышпайт экен. Мисалы казактар биздин 1000 алтынды сатып алса, 1000 дан алтын сатып алса, ал эми кыргызстандыктар болсо бизден чыккан алтындын 50 дагына гана сатып алат экен. Ошондой эле ошол алтындын жанагы сырьёолору дагы кымбат болгондуктан кайра иштеп чыгуу дагы бир топ кыйынчылыктарды жаратып жатат экен.
Кыргызстандагы зергерлик өндүрүштүн 70% көлөмү улуттук экономиканын көмүскө сектор катары эсептелип келет экен. Бул тармакта жашыруу акча тапкандарды мыйзамдуу тыюу жолдору барбы экен? Ооба, бул жөнүндө бүгүн парламентте Чыныбай спикер төрага Чыныбай Турсунбеков дагы аябай баса белгилеп айтып кетти. Ал анын пикиринде ошол биздин Кыргызстандагы зергерлик тармагын атайын бир акчалуу топтор башкарып, ошол алтындын чет мамлекеттен кирүүсүнө, жанагы башка контрабандалык жол менен кирүүсүнө жол берген бир топ күчтөрдүн кызыкчылыгы турат деп баса белгилеп айтып өтүп кетти. Бул жерде 2009 жылы атайын токтомдун негизинде Кыргызстанда жасалган алтын деген эң тамганы алып салгандан кийин өзүнчө ишкердик менен алектенген же болбосо кыргыздын алтынын кайра иштеген факттар өтө эле көп катталгандыктан бул биздин ишкерлерге дагы зыянын тийгизиптир. Биздин алтын менен алектенген ишкерлерди базардан сүрүп чыгуу аракеттери дагы бүгүнкү күндө көбөйүп жаткан экен. Ошол негизги ошол мыйзам долбоорунун жанагы Кыргызстандын алтын деген тамганы алып салганы аябай эле ошол биздин ишкерлерге тоскоолдуктар жаратып жатыптыр. Маалыматыңызга рахмат, Исмат. Биз бул темага дагы көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө кайрылабыз.